Biz ушул шайтедек шерде мына тамандан ок атылып калды, Тажикстан таманданчы. Тажикстан таманынан ок атылгандан кийин мен үйгө кирсем, балдарым бүт ызылдап ыйлап жаткан экен. Буларды балдарыма мен өзүбүздүн жеңил машинабызга салдык дагы кулунга карап жөнөттүк. Өзүбүздүн арт жагынан эштерди эле ушундай жаптыктагы эле келинчегим экөөбүз мындай бараттык. Бияка карап бараттык, анан балам келди, балам менен биз жогорку кулунга карап кеттик. Şu biz ketkenden keyin bu жерде ayıldı hiç kim kalgan emes de, elder barda çıkıp ketken. Bu jaktan minemottun oğu kelip mana şu жерге тийгенде, mana bu жер семент. Mana сементке тийип туруп, bu жерден keyin анан осколкалары чачырар, mana ул жака карапчы. Mana караң, mana алардын бүт баары mana бетондорду бүт тешип таштаган. Mana шулар баары ошо осколкалардан болгон тешек. Аны ошол убакта бул жактан Мадина ненеси сиңдиси үчөө жерге келгенде, мына жер келгенде, мына шу дарбазанын тагында астында мына жерде Мадинага жерде снарядтын оғы тийгенде, ушул жерге оғы тийген жерден бул жатып калган бул кыз. Бул кыз жатып, Мадина жатып калгандан кийин энеси менен сиңдиси бул жака карап кеткен. Мына ал жака кетип атканда, мына ал жерде мына ошонун кандары мына ушундай дуалга сөйкөнгөн да. Дуалга сөйкөнүп туруп, бул жакта коңшубуз бар. Али деген ошол коңшубуз жака карап кетиптир да. Mana şundayınca ketken şonda mana şu jерлерде mana dualdara бүт бардыгы mana şu осколкадан болгон mana айнектер сыңгы mana көздөрү жок булардын бардыгына. Ийем ушул тарапта. Бул жактан келген, бул жака карапчы. Бул жака келип туруп ана жерде снаряд жарылгандан кийин жерде каза болгондо ана ок тийгенде буга жарылгандан кийин кайра дагы бияка карап, коңшунука барып, коңшунука карап. Каякта болгон Апаз жашаган жер ушул жерде. Өзү бул жактан келип туруп, ушул жака карап, эми биз барыбыз кеткенден кийин булар көчөгө карап, центральный жолго карап чыккан да. Чыгып жөнөгөн убакта снаряд жарылып кеткен да. Şu октун добушуну, автоматтын добушун эшиткен элечи Тажикстан таманынан. Биз өзүбүз кулунга карап кеттик да. Мындай кандайдыр бир белгилер болду эле, ошондой окуя болуп кетерин күттүңөр беле? Биз муну башта Баткенде болушканда, Баткенде эшитип турганбыз, бирок биякта болот деп ойлогон эмес элек да. Биз тынч эле турганбыз. Şu günü saat 6-7'lerde bolganda. Biz bul jakta bulut degende hiç oylagan emes edek da. Bul Batkende aslında Galonnoyda boluşkan go. Galonnoyda bolganda öyle biz Galonnoy Batkende de bir yerde tınç ele жүргөнбүз bu yerde. Ошо Баткенден ушул жерден баштап Головнойго чейин канча километр болот? Головнойго чейин биз мындай Исфана менен барабыз. 150 болуп калса керек, 120-150 километр болуп калат да. Биз энди мындай айланып барабыз да. Элдер ошол Головной жакта жашаган элдер айтып атат да. Окоп казгандарын байкаганбыз. Кандайдыр бир белгилер болгон депчи. Бул тарапта бул таманда бар го, биздин бул жерде жылдом деп коебуз. Ошо жылдомдо булар келген, жылдомгочу. Жылдомго келгенде эки үйдү өрттөгөн. Ошол жерде эки адамыбызды, биздин адамдарды о жерде аткан дагы, машина менен барган убактачы. Кайсы тарапта болду экен ошол убакта, ошол окуя болуп аткан убакта каякта болчу экен? Үйдө болгон эмес да, булар үчөө эле энеси, сиңдиси, Мадина үчөө эле бул жака келген да. Үйдө болгон эмес. Анан мунун бир чоң абасы бар. Бул чоң абасы Россияда иштейт да. Биз ошо үйдө бала чаканын полун жөнөткөн элек, уже башталган эле даңгырдын көрө. Мына атканынча. Бул жактан автомат ноктору чыгышканда. Недалеко шейтен. Кеткенде сен калган экенсиң да ошол убакта. Балдарым жөнөтүп көрдүм. Өзүм калдым, аяк карап турайын деп. Кийин бир убакта улар кирип келди эки кыз менен. Тирөөдө кызы. Кирип келди, эме кылайык, үйдө отуруп турайыкпы деп. Эми бет границада турабыз биз. Каналдын нар жагы уже Тажикстан го. Мен корктум, мен айттым, эсче калып кетсеңер дедим. Мынабада басып келсе олорчу, жобосун поджог кылып болсо, үйдү күйгүзүп жиберсе, еще хуже болот деп болсо, ona göre айылдарлап стадион карап качкыла деп. Только үйлөрдүн арасынан кеткиле дедим. Көчө менен баспагыла дедим. Деп ошонтип кеттим, где-то 5-10 минуттан кийин кайра кирип барды, уже бир кызы жок да. Кызыбызды жоготуп койдук деп ыйлап барды, раненый. Буттардан канаккан, колдордон канаккан, кызы жаракатаган. Ошол жерде болгон экен. Чыгып кызын алып чыгатсак, ошол неме токтободу. Бомбежкасычы.
Кийин баягы групп. Снарядтар жарылып аттыбы? А? Снарядтар жарылып Снарядтар мына шетте жарылган го. Мына ушул нарагдан ham жарылган, потому что нар жактан учуп келген. Мына күзгүгө мисалы тийген нар жагынан келген мына. Мына караң, мына күзгүдө турат. Бул значит бул жагы да ham атылган да, мына жактачы. Булар как ковровый бомбардир кылгандай кылды. Көрдүңүзбү, мына ушулар şu осколоктор немелери? Ошо киши мына ооруканада турган жерде ham жарылган, ошо кызга тийген ошо болгон. О жерде атылган, мына уже балдар көмүп коюптур. Ошол жерде турган экен. Турадыр мына. Немесичи? Мына ушул жерде турган экен, мен сүрөтү бар. О кыз өйтө жаракаттаган экен. Ким баргандан кийин болсо, энеси менен нары кызыны болсо эптеп перевязка кылып, буттарынын, колдорунун, кызынын перевязка кылып. Кийин группада жаздык, балдар келип, 3 бала келип алып кетти. Кийин алка группага жаздык болгондо өзүңөрдүн эле местный группага. Местный группага да. Баласы звонит этти, баласыга эми айттык ки, бу балдарды бирантасын жөнөткүлөчү. Келип алып кетсин, раненый. Мен өзүм жеке 2 адам бажара албайм дедим. Тем более ооруп. Ошо канча убакыт өттү сиз келип жазып алганча кызды? Жок, бу кызды алып кеткени болгондон кийин. мен билбейм, анча алып кеткен. Бөлөк. О нары соседтин да, наракта турган соседтин болсо, кетип баратса, бите кыз жаткан экен. Качып, оям качып көпөрө. Өйтө бир машина келе жатканын болсо, көрүп болсо, токтотуп болсо, ошол машинага салып өзү алып кеткен немегечи. Издери бар эди, жууп чыгадык просточу. Биздин мен подвалымда ham кандар бар эди. Подвалга алып кирип алып, ошол жерде буттарынын, колдорун байлап. Эч ким жок. Барды кеткен балдар барып кеткен. Кетип калган эди көбүчү. Ошо бир эки эле адам калган эди да. Тажыбай калган эди, мен калган эдим. Болду. Силерде калган, биз Миномет менен атып атты, тяжелый немеси менен атып атты. Анан мен да жөнөдүм, үйдө балдардын баарын кеткен эле. Костюмду алып, мен да жүгүрүп чыктым ушул көчөдө эле. Анан жүгүрүп барасам, ол Акбар деп коебуз, Акбар. Ошонун дарбазасынын алдында жаткан экен да. Мен кан аябай көп кеткен эле кызданчы. Сиз өзүңүз эле бериңиз. Мен өзүм эле, эч ким калбаган эле бу жерде, эч ким жок эле. Сиз эмнеге калып калдыңыз? Мен өткөн жылгыдай ол 1 саат, жарым саат басылып калса, ошо менен бүтсө отура берем дептим да. Анан күчөп кетти да, баягы минометтер менен тарсылдатып атат. Мен да костюмду алып чуркадым, анан барсам ошол жерде жаткан экен. Кан да бар жокчу. Кан жөн эле кып-кызыл кан агып атат. Анан тургузуп эме кылсам, реагировать этпейт да. Анан эме кылсам, уже пулс уруп турат да, бенеде тамыр бар го. Живой экен да, короче. Анан бир жүгүлү келди, ошо жүгүлү келип о жака токтоду болду. Анан бакырып, аны чакырдым, кел деп бир бала кылып келди. Экөөлө машинага арттык. Анан поликлиникага алып жөнөдүк. Анан больницага алып бараксы, жолдо ham аткылап атат да, мына каналдын астындачы. Ал водила айтып, бияка сала албайм деп, поликлиникага айда дедим. Поликлиникага барсак, ошол жерде медиктер бар экен, жардам көрсөттү. Эме кылып, анан испанага деди сразу. Анан ушул Атасына кантип кабар бердиңиз? Атасыга немелер кабар берген окшойт да өздөрү. Онон ол кызды алып кеткенден кийин анан неме кичине кыз бар го, Нурдияна. Ошо менен апасын алып барды. Алар жаракат алган. Алар да катуу жаракат алган эле. Болгон окуя ушул, анан ойттон машина таап эме кылып скорый менен жөнөттүк Испанага. Сиз кетип бараткан балда дагы эле ок атылып аттыбы? Атылып атты. Снарядтар болдубу? Жок, снаряд жок, баягы миномет менен атты да. Снаряд бир миномет менен. 2 жолу жарылды. Билбейм, каерде жарылды. Аябай каттык звук чыкты да, шу жакын ортодо эле жарылды окшойт да. 2 жолу. 2 жолу жарылды да. Анан ушул болгон окуя ушул, анан алып бардык. Өйттөн Испанага алып кетти, анан Ошол жактан атылып атты, ошол жактан атылып атты, билбесем эми ошол жактан атылгандыр. Миномет менен максаттан урса бияка келбейт. Ушул жакын ортодон эле атты да.